Кыргызстанда ушул медицинасы күчтүү өнүккөн бир мамлекетте өнүккөн медицинаны куралы аракет жасап жүрдүк, бирок алыбыз күчүбүз жетпеди. Мына ошондо аяттын бир жогорку кеңешке барыш керек турбайбы? Же болбосо ошол жерде мыкты сенин жакының, таанышың же сен айтып аткан көйгөйдү көтөрө турган бир жакын адамың болуш керек турбайбы деп ошондо бир жүрөккө идея келди. Ошентип отуруп элге кызмат кыла бердик, энелердин, аталардын батасын алып кызматыбызды жасап жүрө бердик. Эми бул кызматтар жогорку кеңешке барыш үчүн эмес, бул кызматтар бир Алланын ыраазылыгы үчүн жана ушул элибиздеги, мекенибиздеги социалдыктан муктаж болгон бир туугандарыбыздын жакырчылыгын жоюу иретинде аракетибизди жасай бердик. Бүгүн буйрук экен, мына азыр жогорку кеңешке бир мандаттуу кандидатурабызды коюп, катарлаш ушул кандидаттардын катарында кетип баратабыз. Албетте биздин лозунгда жазылып турат, ар бир добуш аманат деп. Фондубуздун аты дагы ак ниет аманат, жеке өзүбүздөн идея чыккан бул. Ар бир элдин ак ниети менен берген аманаты дарегине тактана таза жетип, ал жерде эч бир көмүскө иш болбос үчүн ошондой аты дагы коюлган туугандар. Мына ошентип ойлонуп отуруп, лозунгда дагы ар бир добуш аманат деп уран менен чыктык. Анткени сиздердин берип аткан ар бир добушуңуздар кимдир бирөө үчүн кандай, мен үчүн чоң аманат туугандар. Эмнеге? Анткени бир инсан мага ишенип аманат катары добушун берген болсо, мен ошол добушту аткарышым керек. Ошол добушту чоң жоопкерчиликтүү сезе кабыл алышым керек. Ошонун аркасында иш алып барышым керек туугандар. Мисалы бир инсан менен же бул апа менен мен эч кандай мамилем жок, же жана башка аласа берсем жок, бирок апа эгерде туура көрүп мага добушун берген болсо, мен ушул апанын ички сезим менен күрөшүшүм керек. Эмне үчүн мага добуш берди? Анткени Кыргызстандын келечеги үчүн, же жаштардын келечеги үчүн балким добуш бергендир. Мына ошонун аркасында иш алып барышым керек деп, мына ушул сезимди, ушул ойду, бүгүнкү чечимди жетимиш эмес, 7000 өлчөп биргестик. Анан кабыл алдык туугандар. Жогорку кеңешке баруу чындыгында өтө чоң жоопкерчилик. Анткени Сузак өрөөнү өтө чоң район. Халкы дагы чоң, население көп. Мына ушунча элдин жүгүн тартыш, ушунча элдин үнүн жогорку кеңешке жеткириш чындыгында ар бир инсандын колунан келе бербес керек. Араңыздарда туура бизден дагы таттуу, бизден дагы жакшы инсандар бар, жок эмес. Көмүскөдө канчалаган эр азаматтар бар, мамлекетке, мекенге, элге күйүп жан берип кызмат кылып аткандар бар. Алар көмүскөдө. Чыныгы мамлекет үчүн күйүп аткандар көп. Бир эле биз эмес, бир эле 7 кандидат эмес. Эми 7 кандидаттын бардыгына ийгилик кылайм. Албетте 7-нин бири кызырдык. 7 бирге аттандык, бирок бир эле орун бар. Бир эле кандидат өтөт. Бирөө гана ошол жерге барып, жогорку кеңеште барып сиздердин өкүлүңүздөр болуп отура алат. Буйруса ошол 7-нин бири өтсө, 6 аркасында бир күч бололу деп ушундай ниет кылып атабыз, Кудай кааласа. Бирок мен дагы бир нерсеге токтолуп кетким келет. Кээ бир учурда элдин астында сонун болуп, кооз болуп ынтымагыбызды көрбөспөйбүз. Сырттан башкача мамиле кылып калыш дагы ыктымал туугандар. Биз эл үчүн, мекен үчүн, мамлекет үчүн жана ар бир ушул ак көз, кара көз отурган инсандар үчүн кызмат кылабыз деген болсок, биз эч качан бири-бирибизге текебер болбошубуз керек. Бири-бирибизге жаман сөз, жаман көз караш, же ал тигиндей, тиги бундай, анын тарапташтары эки айрым болуп бөлүнбөш керек туугандар. Мынакей жогорку кеңешке бул кызматтарды жасаш үчүн жогорку кеңешке барыштык деле шарт эмес негизи. Барбай туруп деле мына ушунча иштерди аткарып, мисалы жогорку кеңешке барып алып ушул иштерди жасайт элек, мынча иштерди аткарат элек эмес, ушунча иштерди аткарып элдин колдоосу менен биргеликте канча иштерге себепкер болуп анан баратабыз. Балким ал жакка барып калсак, жанагы айтып өткөн бутубуз жетпеген, буттарыбыз жетпеген, үнүбүз, кээ бир ачылбаган эшиктер ачылып, дагы бир чоң глобалдуу мамлекеттик деңгээлде элге, мекенге кызматыбыз тийип калат эле деген ушундай бир таризде баратабыз туугандар. Ошон үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. 22-си сөзсүз шайлоого келип катышыңыздар. Албетте мен ар бир жолугушууда айтып келатам. Мына азыр агаларым дагы мына акыркы 2 күндөн бери улам мен сөзүмө кошулуп атышат. Мени тандабаңыз, же тигини тандабаңыз, карап туруп татыктуусун тандаңыз деп башта ар бир номерин айтып келишчү. Мисалы мен эч качан мени тандаңыз деп бир жерге барып айтпадым. Татыктуусун тандап алыш сиздердин колуңуздарда. Татыктуусу менен тең ата сүйлөшүп, депутат болобу, болбойбу, 22-синен кийин дагы кызматташып алыш, жана эгерде депутат болуп өтүп калган болсо, сиздер ошону пайдаланып калыш, бул сиздердин колуңуздарда туугандар. Ошон үчүн сиздер татыктуусу менен тең ата сүйлөшүп
татыктуусун тандап, анан ошол менен иш алып барууга аракет жасаңыздар. Албетте татыктуусу ким десе, мен өзүмдү көргөзө албайм. Жетөө тең татыктуу чындыгында. Жетөө тең азыр мамлекеттин өнүп өсүүсүнө салым кошом деп баратат. Кудайга шүгүр, мына азыр өлкөбүз өнүп өсүү жолунда. Мамлекет башчыларыбыз, мына айрыкча өзүбүздүн эл баатыры генералыбыз мына айтканда жан берип кызмат кылып атат, туурабы? Анан ошол эки кишини карап отура бербестен, колуна кол, бутуна бут бололу деп, ушул өсүп өнүп аткан өлкөбүзгө өз салымыбызды кошуп алалы деп ушул жолго аттандык туугандар. Алла насип кылып калса, биз Ак ниет аманат фондунун жумуштарын 1 айга токтотконбуз. 1 айдан кийин 22-синен кийин кандай шайлоонун жыйынтыгы болбосун, биз кызматыбызды улантырабыз. Бул шайлоонун жыйынтыгы бизге мындай айтканда эң главный маселе эмес. Буйруса, сиздердин кызматыңыздарда боло беребиз. Кандай маселе болбосун, сиздердин кызматыңыздарда буйруса. Рахмат. Алтыда болуп жүрөбүз балам. Жакшылыктын баарын сага каалайбыз. Ден соолук берсин биринчи. Анан үйлөн, балаңыз чакалы бол. Көп ба? Ден соолук берсин.